Адамдын дене табы 37, 38, 39 градус болгону эмнеден кабар берет? Дени сак адамдын оптималдуу дене табы 36-6 градус болору белгилүү. Табиятынан эле мындай жогору же төмөн температурада жүргөн адамдар бар. Мурундан суу агуу, дене табынын көтөрүлүшү, тамактагы оору, суук тийип калуунун белгиси. Бирок температура эч себепсиз эле 37 градус болуп жатканы организмдеги кандай өзгөрүүлөрдөн кабар берет. Эч бир белгиси жок эле 37 градустук дене табы мүмкүн болуучу себептер: аялдарда кош бойлуу болуунун белгиси, иммунитеттин алсырашы, организмде кандайдыр бир акырын инфекциянын болуп жатканы, суук тийүүнүн алдындагы абал, адамдын энергиялык кубатынын алсызданышы, жалпы чарчоо, депрессиялык жана стресстен кийинки абал, венерикалык оорулар. Чоң кишилерде 37 градустук дене табы мындай абалга алып келген кандайдыр бир себеп бар экенин, бирок адамдын коргоочу күчтөрүн жеңип чыга албай кармаш жүрүп жатканынан кабар берет. 38 градустук дене табы мүмкүн болуучу себептер. Оорунун белгилери билинбей туруп эле дене табы 38 градус болгон учурлар көп кездешет. Ангина учурунда да дене табы ушунчага чейин жогорулайт. Эгерде 3 күн катары менен дене табы 38 градус болсо, анда ал ревматизм, инфаркт, бөйрөктүн сезгениши, пневмония, коронавирус, эң жаман белги бир нече апта же айлар бою температура ушундай кармалса, анда адамда шишик ооруларын өөрчүп жатышынан, олуттуу эндокриндик оорулардан, лейкоз, өпкө менен боордун диффуздук өзгөрүүлөрүнө белги берет. 39 градустук дене табы мүмкүн болуучу себептер. 39-39,5 градустук дене табы төмөнкү оорулардын белгиси болушу ыктымал. ОРВИ, шишик процесстеринин бар болушу, катаралдык ангина, аллергиялык реакция, өнөкөт пиелонефрит, вирустук эндокардит, менингококк инфекциясынын болушу. Эмне кылуу керек? Биринчи кезекте терапевтке кайрылуу керек, анализ тапшыруу кажет. Дарыгер какырыктын, заранын же болбосо кандын анализин тапшырууну, рентген же болбосо УЗИге түшүүнү тапшырышы мүмкүн. Дене табын түшүрө турган дарыларды парацетамол, аспирин, ибуфен, нурофен 38-38,5 градус болгонго чейин колдонбой туруу кажет. Температура жогорулашы организмдин каршылык көрсөтүп жатканынын белгиси. 42 градус дене табында адамдын баш мээсинде калыбына келгис өзгөрүү болуп, адам зыянга учурашы мүмкүн. Температура өтө жогору болсо, тез жардам бригадасын чакыруу кажет. Эмнеси болсо да жогорку температура бул организмдин көмөк сурап жатканын белгиси. Азыркы коронавирус менен пневмония күчөп турган маалда температураны күн сайын өлчөп турганыңыз жөндүү. Коронавирус учурунда жегенге болбой турган 9 тамак аш аталды. Коронавирус биринчи кезекте өпкөгө таасир бергенине карабастан, ооруп жатканда диетаны өтө тыкыр сакташ керек. Мындай учурда врачтар гастрит менен колитте сакталуучу номер 2 диетаны чектешет. Бул тууралуу Пульс Mail.ru маалымдады. Коронавирус менен сыркоолоп жаткан учурда эмнелерди жегенге болбойт? Одоно клетчаткалуу азык-түлүктөр. Алар чечевица, буудай токош, жер жемиш, авокадо, жаңгактар, кургатылган мөмөлөр, сүттүн өзү, калемпир мурчтар, ачуу даамдуулар, шоколад, ышталган тамактар, консервалар, туздалган балык, майлуу эт, камыр тамак. Коронавирустан сакайган адам ден соолукту кантип калыбына келтириши керек? Адистин пикири. Коронавируска кабылгандар сакайгандан кийин ден соолугун кантип калыбына келтириши керектигин Саламаттыкты сактоо министрлигинин Республикалык ден соолукту чыңдоо жана массалык коммуникация борборунун директору Нуриле Алтымышбаева брифинг учурунда билдирди. Адистин айтымында, оорунун орточо жана өтө оор формаларынан сакайган адамдарга калыбына келүүгө бир топ убакыт талап кылынат. Бул аралыкта алар алсырап, демигип, бат чарчайт. Ошондой эле киши мурда кылып жүргөн нерселерди жасай албай, тез эле чалыгып калат. Бул күндөр адам тамак ашына өзгөчө көңүл буруусу керек. Мисалы, белок жана витаминдерге бай азыктар организмде тез арада калыбына келтирет. Айран жана дүкөндүн кефири ичеге карындын ишин жакшыртат. Майы жок үй эти менен канаттуу этин кайнатып жеш керек. С витаминине бай лимон, болгар калемпири, карагат, шпинат, петрушка өтө пайдалуу. Суусундуктан жалбыз, итмурун, шальфей кошулган чай, компот жана морсторду ичүү керек, деди Алтымышева. Ал эми куурулган, ышталган, өткүр даамдуу тамактардан убактылуу алыс болгон туура. Туз, кант жана ачуу калемпирден дагы баш тартуу керек. Мындан тышкары, коронавирустан жаңы сакайган адамга чылым чегип ичимдик ичүүгө болбойт. Ошондой эле газдалган таттуу суусундуктар 2 эсе зыян алып келери кошумчаланды. Андан тышкары, адис 8 сааттан кем эмес уктоону жана мурдагыдай эле бардык санитардык нормаларды карманууну сунуштайт. Вирустан кийин адам чыйрыкпоого, суук тийгизип албоого аракет кылышы керек.
Коронавирустан айыккандан кийин спорт менен машыкса болобу? Адистин кеңеши. Коронавирустан айыккандан кийин организмди калыбына келтирүү үчүн тамактануу жана кыймылда болуу режими сакталышы керек. Адистин айтымында ооруп чыккан адамдар көп кыймылда болгондо деми кыстыгып, алсырап, бат чарчап, чыдамкайлыгы кетип, денеси шалдырап калат. Алтымышбаева өзгөчө оорусу орточо оор жана оор формада өткөндөргө реабилитация керек экенин белгиледи. Ошондой эле тамеки чегүүдөн жана ичимдик ичүүдөн баш тартуу зарыл. Кыймылда болуу эрежеси. Айыгып чыккандан кийин көп кыймылдоонун кажети жок. Таза абада жай басуудан баштоо шарт. Абалыңыз жакшырган сайын ылдамыраак басып, көбүрөөк убакыт жүрүүгө болот. Биринчи күнкү сейилдөө 30 мүнөттөн ашпашы керек. Эгер оору орточо оор формада өтсө, пульмонолог же дарылаган дарыгерден кеңеш алып туруу шарт. Мурда спорт жана фитнес менен машыксаңыз, кайра жандантып, акырындык менен жасай берсе болот. Дем алуу органдарын жакшыртуу үчүн атайын көнүгүүлөрдү үйдө өз алдынча жасоого мүмкүн. Эмнеге балдар коронавируска жакшы туруштук берет? Педиатрдын пикири. Балдар коронавирусту айрым чоңдорго караганда алда канча жеңил өткөрөт. Бул тууралуу педиатр Мухабат Касымова дарыгерге сөз берүүсүндө айтты. Анын пикиринде балдардын иммунитети жаңы болгондуктан антителолор бат иштелип чыгат. Ошондой эле жаш балдарда өнөкөт оорулар жок. Ал тургай онкологиялык же жүрөк оорулары бар балдар дагы COVID-19га жакшы туруштук берет. Балдарда вирустун белгиси чоңдордукундай эле. Дене табы көтөрүлөт, мурду бүтөт, жөтөлөт, кээде кусат. Бирок кускан сайын абалы жеңилдеп, дене табы калыбына келет. Бул коргонуу механизми, дейт Касымова. Ошондой эле адис айрым учурда энеси кошпойлуу кезде коронавирус менен ооруп сакайса, бала антитело менен төрөлүшү мүмкүн экенин кошумчалады. Эстебесова. Аспирин канды суюлтпайт, бирок жардам берет. Жогорку категориядагы өпкө дарыгери Бермет Эстебесова коронавируска чалдыккан учурда канды суюлтуу үчүн кайсы дарыларды колдонсо болорун айтты. Коронавирус инфекциясында кан коюлуп кеткендиктен аны суюлтуучу дарылар сунушталууда. Мындан улам эл арасында өзү билемдик менен аспирин ичип жаткандар бар. Бул туура кадам деп айтууга болбойт. Мындай пикирин Бермет Эстебесова Спутник Кыргызстан радиосуна маек куруп жатып билдирген. Анын айтымында зарылчылык жаралган учурда канды суюлтуучу дары-дармектерди врачтын көзөмөлүндө гана ичүү керек. Коронавируска чалдыккан бейтаптар арасында андан вирус канды коюлтары тууралуу маалыматка ээ болгон соң практика иретинде же ооруп жаткан учурда өз алдынча аспирин таблеткаларын ичип жаткандары да бар. Тилекке каршы андай таблеткалар ашказан жарасы, гастрит менен жабыркаган адамдарга болбойт. Мындай илдеттери жок адамдар ичкенде деле ашказанды сезгентип жибериши мүмкүн. Негизи аталган таблеткалар канды суютпайт. Ал кандагы тромбоциттердин бири-бирине жабышып калбашына гана жардам берет. Андыктан алгач дарыгерге кайрылып, эгер ал аспирин ичүүнү сунуштаса, сыртында коргоочу чел кабыгы бар тромбопол, тромбоап деген сыяктууларын ичсе болот. Эскерте кете турган учур, аны дарыгер сизге дайындашы керек, дейт Эстебесова. Дарыгер коронавирус менен ооруп жаткан же башка илдетке чалдыккан учурда деле дарыларды өз алдынча ичүү ден соолукка олуттуу зыян алып келерин кошумчалады. Кардиолог COVID-19дан айыккандан кийин иче турган витаминдерди атады. Медицина илимдеринин кандидаты, кардиолог Татьяна Рыбка Россия басылмасына берген маегинде COVID-19 менен ооруп жаткандар жана андан айыккан жарандарга пайдалуу кеңештерди айтты. Ушундай учур жаралган учурда суук тийдиби же коронавирус жуктубу деп ойлонуп отура бербей, өз убагында дарыгерге кайрылуу керектигин эскертти. Ал дарылоо ыкмасы иштелип чыккан, көпчүлүк учурда обочолонуу режимин сактап, үйдөн эле дарылануу жетиштүү. Биз жүздөгөн адамды көрдүк. Алар коронавирустан дарыланууда медиктер айткан эрежени так сактап, оорунун кесепетин азыраак тарткан, деди Рыбка. Мындан сырткары дарыгер айыгып чыккандан кийин дагы дем кысылып жатса, Д жана В тобундагы витаминдерди сунуштады. Ошону менен бирге иштөөдө дем алуу режимин сактап, көбүрөөк жөө басууга кеңеш берет.